Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, амансыздарбы? Аллах Таала амандык берсин, ден соолук берип, өмүр берген болсун жараткан. Бирок бул берилген өмүрдө жараткан жакшы күндөрдү насип кылсын. Азыр мен сиздердин жаныңыздарга келип, мына ортодо бир данакер болуп, көпүрө болуп, бир кичинекейлекке жарап берейли деген жакшы бир максатты, үмүттү карманып жашап келебиз. Кайрымдуу бол коомдук фонду намына ушундай көз жашын тамызган, кайгынын бир көз жашы тамып турган ата эненин жүрөгүндө тынчтык болбой, ушул дарт менен алышкан бүгүн канча мекендештер бар. Ошолорго достор, кичине болсо да бир жардамдашайлы, көмөктөшөйлү деп мен азыр мына ата менен эненин алдына келип отурам. Азыр сиз көрүп турган мына Курсан деген биздин мекендешибиз мындай оор акыбалда бүгүн ооруу менен алышып атат достор. Ошол Курсан боор оорусуна чалдыгып, мына акыркы 6 ай аралыгында акыбалы оорлошуп кеткендигинен бүгүн тез арада пересадка боорун алмаштырыш керек болуп жатат. Ага кичинекей акча эмес, чоң каражат талап кылынат экендиги белгилүү баарыбызга. Ошон үчүн ал акча бул үй бүлөгө алы жетпей аткандыгы, бир эле үй бүлө эмес, бизде деги эле коомчулук кыйналып атат бул мененчи. Анан энеке, азыр өзүңүздүн кызыңыз донор болуп берейин деп жатат, Өзүмдүн кенже кызым донор болуп, акасыга донор болуп атат. Бооруну бергенде аканын жаны каса болду. Баардыгы сак болойлу, үйүбүздө тынчтык болсун, эч ким оорубасын деп тилек кылып, корккон жок, коркпой мен апа, кыжалат болбоңуздар, аканын жаны каса болду деп донорлукка даярданып отурат. Баардык анализдери, бүт документтери даяр, Кудай кааласа каражатка эле сүйөнүп турабыз. Айтсаңыз, азыр мисалы менин эмем оор тийсе кечирим сурайм сизденчи. Бул коробканы көтөрүп туруп, мисалы тууган урук бар, эл бар, журт бар экен. Мисалы мурда деле, кийин деле көчөдө көрсөң, элдин баары эле ушундай коробка көтөргөндөр эле көбөйүп кетти. Кайыртилеген кайырчылар эле көбөйүп кетти деген айрым адамдардын бир кандайдыр бир оозуна алы жетпей деле сүйлөгөндөр бар экен. Сиз могул коробканы көтөрүп көчөгө чыкканда, алгачкы күнү чыкканыңызды айтсаңыз, сизде акыбал кандай оор экен түшүнүп атам, бирок айла жок. Бул суроону беришке туура келип атат. Анткени көргөн адамдар түшүнбөй жатат, бирок түшүнсүн үчүн айтсаңыз, биринчи көтөрүп чыкканда, Биринчи коробканы көтөрүп чыкканда жаман болду. Мындай акыбалга келем деп ойлогон эмес. Элдер сүйлөдү, бетиме да айтты. Несе коробка көтөрөсүн, жалганын айтып атасыңбы? Азыр мошенниктер көбөйүп кетти дейт элинде. Өзүм деле балам, мына документтери бар, видеолору бар, ишенгеле мен оор болгон балам ошентип кыйналып коробка көтөрүп эл аралап асабы дейм, Аллах шифа берсин, силердин жардамыңарга муктаж болуп көлүңөрдөн чыкканым таштай эле деп айтып аттым, бирок мен үчүн оор болду. Балам жаны калсын деп неге болсо да дайыр болуп чыктым мен. Атасы көстөн чыктык, көстөн эки жактардан мачиттерге бардык, базарга айландык. Кайетте эл бар болсо элден жардам сурагандарга жооп берип кетип аттык. бирок ошол жерде сиздерге бир мээримдүүлүгү менен карап келип, эне жакшы болуп кетсин балаңыз деп салган адамдардын жүрөк жылтарлыгы болду. Балаңыз сакайып кетсин, жардам беребиз деп макул, жакшы кылыптырсыз, эл көп түкүрсө көл болот деп жакшы сөздөрүн уккан элдерим да болду. Кудайга бейсеп шүгүр. Эми түшүнбөгөн сүйлөгөн сөздөр да болду. Огоям кечиримдүүлүк менен бастым, балам жаны керек болду мага. Майли как оза капак тутуп болбойт, эл оза элек тутуп болбойт дейт. Элчилик, калкчылык экенин сүйлөгөндөр сүйлөп атты, макул сүйлөгөнгө дагы чыдайм мен, балам жаны каса болду деп чыктык да. Алла жардам берсин. Атаке, сиз айтсаңыз, бул коробканы көтөрүп, мен азыр айтып атам го, оорураак болсо кечирим сурайм. Муну коробканы көтөрүп туруп, ушул сиздин жаш курагыңызда мындай акыбалды деги эле эч бир ата энеге салбасын баштанчы. Мен түшүнүп турам. Түшүнгөнүмөн сиздин алдыңызга келип, ушул коробканы көтөрүп алып туруп, 20 күндө бир айлап чогулта турган акчаңар бир күндө эле чогулуп, мындай эфирде чыгып, видео чыгып, ошол видеодо мына азыр жанагынтип айтып атпайсыздар, 600 000 чогулуп калды деп. Ошондой акча ушу жеңилирээк эле чогулуп калса экен деп атам да. Менин ниетим, үмүтүм. Сиз алгач көтөрүп чыкканда
биринчи келип салганда ошондо сизде кандай бир эме сезим болуп, мындай кандай акыбал болду өзүңүздүн акыбал? Öyle kıyıcılık oldu birinciden. Suraş, elden suraş. Yaman kıyım oldu. Oğlumda kılagan iş. Ne kılagan? An ilge kayrıldım. Şu balamdın oğlunu almastırış gerek. Şuğa jardan belgiledim. El koyu düşüngönü verdi. Dua kılıştı, başa kılıştı. Vermegenler yan oldu, sülegenler yan oldu. Oğa keçirimdi, ne kılarız? Elçilik eken. Şu elden sırayım şu balama jardan berip koyula şu. Sizlerden ötünüp sırayım şu jardan berip koyula. Ballarına. Allah razı olsun. Vergenlerine. Şu azamatga rahmat aytamiz. Azamat rahmat balam. Şoncha jardan berip atasın bizge. Rahmat. Ballarım yaxşılığını gör, kızımatım gör, atamın yaxşılığını gör. Şolardı yana karagın, yaxşı olun, tinç olun, aman olun. Tutarlıklar, ömürün işine iyilikler versin. Ne dileğin basın, dileğin de Allah'ın bergen basın. Amin. Şu yaxşılık günleri uyun toykana olup, dasturpanın tola, nam olup, uyun tola, bala ne öyle çevireler basın balam. Yaxşılıkları var. Kuday kabul kılsın. Şu kıtarlıklar, perverdigarım, şifasını versin şu balamayam. Elden duası tiysin. Birinciden Allah, ikinciden eli yurtkundan dua dileyim. Şu balam esen aman barım. Biriden iki balan cennet düşme biz için ama uğur bol da uğur olsa da candarı kasa olsun de Kudaydan dile otağız. Азыр энеке өткөндөгү чыккан видеолордон кийин чогулган каражат ошол баары бириккенде 730 000 сом болду, Yok da öz dost tuğanlarımız vardı bergen aksalar menen azı 1 milyon 400 bin. Толық 1 milyon 400 bin som var az. Тууган урук баары чогулткандагысы. Çoğultkan bardı, çoğultu bergeni oşonca. Sen videolar çıkkandan keyin 600 bin toptoldu. Keningi videoda вообще işteki toptoldu mana bardı berip 130 bin lira bolup kaldı. Özü bazarga çıkıp karıpka kötörüp nemege düşkön 30 bin lira düştü bana kartalarga. Düşmeye koydu, вообще düşmedi. Анда сана түшүп атты да. Азыр мынакей достор, бул ата менен эненин мына үмүтү ушул болуп турат достор. Аябай жакшы түшүнөйлү. Эми ата болгон жандар айттырбай деле түшүнөт деп ойлойм, анткени баланын канчалык эмеси белгилүү, ошо деги эле бир жөн эле тумоолоп калса канча түшөлтөт. Анан бул жерде азыр чындыгында бул ата менен эне мындай жан дүйнөсү дүрбөлөң, ушул эмне болуп кетет, кантип кетет, şu balamdın jamandыгын көрбөсөм экен, Кудай көрсөтпөсөң экен деп күнү түнү жалбарып, ичкенин мындай аш болбой турган учур сааттар. Эми достор, мына ушул ата менен эненин батасын алайын деген жандар келгиле. Мына экран алдындагы реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык. Мына могул жерде мен бир нерсени айтайын достор. Могу видеолордо көчүрүп алып туруп, өздөрүнүн реквизиттерин тиркеп алып туруп, акча табып, ушудан дагы байып кетейин, ушу менен да курсам тойгузуп кетейин деген айбандар бүгүн аракетин кылышып атышат. Анан ошон үчүн ушуга жол бербесек, мына биздин атайын YouTube'да мына 180 000 катталуучубуз бар, YouTube каналыбыз бар. Мына биздин атайын ушул каналдан чыккан видеого биз кепилдик бере алам, мен өзүм лично кепилдик бере алам. А бизден чыккан видеолор көчүрүп алып туруп, башка каналдардан чыккан жака мен эч кандай айта албайм, ал жака салгыла деп айтпайм, анткени бүгүн мындай үй бүлөнүн көз жаштан пайдаланып жаткан учурлар болуп жатат. Ошон үчүн ошого жол бербейли, алданбайлы, алдабайлы достор. Сиз айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол балаңыздын ден соолугу мындай бир кыйналып, мындай акыбал болгондон тарта, жашоо болгон сиздин мындай бир ой жүгүртүүлөрүңүз буга чейинки менен бүгүнкүнүн эмне айырмалары болуп жатат атеке? Endi murun oylaydım, deni sağ, жүрөт, iştep, o bu деп. Azır karasın, günden günge kıyın. Samaz yaşayan naçar, ceveyt, oylunot, köp. Aytam sığılba, yaxşı bolup ketet. Top-tolot balam, kınallabım, oylanma deyim. Endi ne kılayım, oy eken oylanot da. Her kim olursa özü bilet. Dertini bir aytalbaydı. Benim kolumdan keveyt yardım verişken. Şu endi elime kayrılam şu. Yardım verinizler şu balaga.
жаш эмди неме кылып сиздерден суранабыз, өтүнүп. Şu balaga жардам берип коюңуздар. Кудай жардам берген болсун. Кудайым буйрса. Allah razı olsun бергениңиздерге. Энеке сиз айтсаңыз, азыркы учурда уулуңуздун абалы кандай болуп, азыр могу көрүп аткан элдерге бир маалымат катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө улам больницалап жатып атпайсыздарбы? Өмүрүңүздөр больницада өтүп атат. Ошол Ар ай сайын больницага түшүп калып атат. Мурда канабайт эле. Азыр 3 күндө бир эле мурда канап кыйналып атат. Бар ар ай сайын өздөрү берген дарыларды алып ичип атат. Ошого бүгүн кече жөнөттүм. Өзүм менен кошо алып келген элем. Жөнөтүп бар дарысын алсын деп. Бирок алы жок, тамак ичпейт. Ой менен отурат. Айсаги кандай болом, кандай жок деп сарсанага батып атат. Onu көргөн сайын биз ата энекемиз биз чыдабай атабыз. Отурганга бу жаныбыз кыйналса кыйналсын балам жаны калсын деп коробкаларды көтөрүп базарлап атабыз. Эл журт айланып атабыз. Жакшы болуп кетсин деп больницага ай сайын эле жатып калып атат, али куруп. Али эле курuyт, басып али курuyт. Көргөн адамдар бир жакшы эле жүрөт. Кандай болуп ооруган дейт. Өзү билет экен кантип ооруп атканын. Murda kanavaydı lazım. Murdu kanaştı başladı. 2 günde bir, 3 günde bir murdu kanaydı. Her türlü adamlar her türlü sözde aytatiken sığınıp eyleyen günleri bolup atat. Kanday olum, kanday yok. Şunday dep aytışat. Ol ötüptür, bul ötüptür, ötüp ketetiken opa kanday kılabız. Topta öyle koysak o bir ölüp kalat ekeminde deyt. Yok da halası, eli yurtum var. Jardan berişet. Барасың мына карындашың бооруну берип атат, балам баргандан кийин жакшы болуп каласың. Ойт башка диагноз чыгып калса дагы жакшы болот балам деп күндүгө сүйлөшөбүз. Психик жактан сүйлөйбүз, жөн отуруп, өз ютубтарга кирип баардык ооруларын көрүп этеткен. Бир эле боору эмес, гепатит Б, Д болуп калды. Ошолордун осложнениясы ушундай болду окшойт деп ойлойм мен. Достор, эмне дейбиз? Эмне деген сөздү айтабыз? Жөн гана берген адамдарга Кудай разы болсун. Берген адамдардын колуна береке берсин. Ошол жакшылык кылган адамдарга үйүндө оору сыркоо болбосун. Ошо жакшы адамдар жашагыла. Анткени жакшы адамдын жарыгы тиет деп айтат кыргызда. Жарыгыбыз тийген болсун. Өзүмчүл болуп, өз көмөчкө гүл тарткандардан болбойлу достор. Ата менен эненин көз жашын сүрткөнгө жарайлы. Эртең күнү акыретибизди ойлойлу, Кудайды ойлойлу достор. Ушу бүгүнкү алган бата тилек, бул сөзсүз бул дүйнө акыретте пайдасы тиет. Мен бул жерде туруп бир нерсени айткым келет. Мен азыркы суроону эмне үчүн бердим? Себеби мындай коробканы көтөрүп, чындап муктаж болуп, чындап баласы ооруп жүргөн адамдарга ишеничин кетирген кимдер? Булар көчөдө бизнеске айлантып, буну бир жумушка айлантып, ондогон, 20лаган балдарды дайындап, коробканын сыртына мынтип чаптап, анан көчөгө балдарды күнүнө 500 сомдон 1000 сомдон төлөп иштетип жаткан адамдар ишеничти кетирип жатышат. Ошолорго болгон ишенич жоголгондуктан мына чындап турган муктажда турган адамдарга кол сунуу болбой жатат. Бул менен эмнени айткым келет? Мына элди алдаган, Кудайды алдаган, ушундай бир туура эмес кадамдарды басып, өздөрүн кайра кооз сүйлөп, кооз көрсөтүп, анан кайра элди жанагындай карышкыр терисин жамылган койдой болуп, эл аралап, элди алдагандар көбөйдү. Ошого жол бербегиле достор. Кыргызстан ичинде алдап жатат. Кыргызстан ичинен алдагандар аз келгенсип, чет өлкөгө чыксаң, мен алып барсам, мен кыйратам, мен жыргатам деп туруп ал жак алпары ара жолдо калтырып атышат. Көп акчаларын коротуп атат. Үйүн саттыртып, кредиттен кредит алдырткандар болуп жатат. Ушундай акмактарга мындай жол болсун, аларга Кудай ыйман берип элечи, адамдык сапатын оңдосун деп эле дуа кылабыз, башка эмне кылабыз? Ошон үчүн ошондойго жол бербейли. Анан мындай көз жаштан үстүнөн пайда таап, акча таап кетейин, бирөөнүн кайгысынын үстүнөн бир пайдаланып кетейин деген айбандар адам болгула. Кудайдан корккула. Кудайдын жазасы бар экендигин унутпагыла. Бүгүн күн өтөт, бүгүн жегениңди жейсиң, бирок эртеңки күнү ошол үчүн жооп бересиң. Ошондон корккула, Кудайды ойлоп, мен ушуну айткым келет. Өткөндө мен жүрсөм дагы энеден телефон чалуу болуп, Азамат видео чыкса түшпөй калды, каражат келбей калды дейт. Анткени себеби башка бир
шылуундар видеону башка жактарга тиркеп группаларын таратып мына ушундай акмакчылык кылып жатат. Анан ошону айткым келет. Ошол достор, ал эми мына ата менен эненин чогуу бирге батасын алган жандар, Аллах Таала эки дүйнө ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болгула. Энеке, канчалаган бир туугандарыбыз мага жана айтпадымы алдыда, балалуу боло албай жүргөндөр бар. Ошолор балалуу болсун үчүн кол сунуп атышат. Ата энелери ооруп аткандар бар, же болбосо ата энесин жоготуп таппай жүргөндөр бар. Баласын жоготуп таппай аткандар бар. Турмушунан ажырап бир бүтүмгө келе албай жүргөндөр бар. Бир сапарга кетип алып келе албай аткандар бар. Мына ошого окшогондордун баардыгына бир жакшы дуа кылып коюңузчу бул биздин жана YouTube каналыбызга. Amin, eli yurtum tinch olsun, aman bolsun, sizler var, biz var, Allah. Şu balalı boğunda balalı olsun, tuğan grubu eli yurt, atenesine tinch olsun, aman olsun. Eliyiz, uluş boğulsun, tinch olsun. Amin. Bol çoluk yıllardan olsun, Allah her kim balalı, sağlarına da soylarına cesin dergenlere. Ey Allah'ım, eli yurtum, mekendeşlerim, Kırgız elim, şu balam azamat gelip bana bizde Allah'a beysep şu böyle video tartı atat, şu videoda korsatılıyor, refizitlerge yardımınızlar, dayamağınızlar, şu Allah'dan tilet edek biz her biri bilen ile balanın ünü çıksın ilegen, süyüngen, şu balalı bolmaganlara Allah'ım bala versin, tilegen tileklerini versin, toylar kılsın, üylörüge tinç amandığını versin, uzak saparda jirgenlerin işige iyilik bolsun, oğruganlara Allah'ım şifa bergen bolsun, ne tilese Allah'ım tileklerini kabul kılgan bolsun, Allah'ım bardığınlarga iman isap bersin, Kudaya aldağanlarga Allah'ım öz cezasın bersin, bizge okşuğun muhtajlardı kıynalanlar, Allah'ım öz cezalamazsın. Başka işteki de aytılmayın. Şu bardığı bile tıştır amandır. Uğruvasınlar hiç bende balam demesin. Atenesi uğruvamız. Atenesi Allah şifa versin. İşleri bardık. İşleri yürüşmegönlerin Allah'ım işlerini o kılgan olsun. Kudaya tilegen tileklerini beri balalı çakalı olup übüleleri buzulganlar jaraşıp baldarını bir göz kılbay ek gözümen kara baksınlar. Kudaya tileklerini versin. Allah'a beysep şükür kılaylı. Allah'a bardığılarda söyleyip kolduğun basın. Kudaya görmede gelme tilegin basın. Tilegin Allah'ın bergen basın. Amin. Allah akbar. Köptü katları da. Мына ушул берилген баталар сөзсүз кабыл болсун. Кудай сөзсүз кабыл кылам деген. Анткени кыйналып турган жандын анын ичинде ата менен эненин дуасы пардасыз түзмө түз кабыл болот деген. Кабыл болсун. Кудайым кабыл кылсын. Анан сиздер дагы көп дуа кылып, комментарийни көп жазып, ушул ата менен эненин жүрөгүнө тынчтык орноп, жакшырып, анан баласы жакшырып келгенден кийин дагы мына ошол мен сиздерге сөз берем. Жакшырып келгенден кийин дагы мына ушул ата менен эненин алдында отуруп, жакшы сүйүнүчтүү бөлүшкөн күнгө Кудай жеткизген болсун. Аллах баарыңардан